оңой жолу. Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Ырчы Асел Кадырбекованын көзү начарлап жардам сурап жатат. Айчырай сулуу Асел Кадырбекова кийинки мезгилдерде ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандыгы белгилүү. Кийинки күндөрү ал дагы бир маалымат таратты. Анда ачык айтпаса да көзүндө проблемалар башталгандыгын билдирди. Ооба, көздүн көрбөй калуусу ким үчүн болбосун трагедияга жакын сезим алып келет. Асел күчтүү көз доктур болсо кабарлап коюуну өтүнгөн. Акыбалы абдан оор экенин жана чыдамсыздык менен жардам күтөөрүн кошумчалаган. Биз билгенден Кыргызстанда көз ооруларына каршы медицина күчтүү өнүккөн. Абдан тажрыйбалуу жана чебер адистер да бар. Кадырбековага ошолордун жардамы тиет деп үмүт кылалы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Гүлнур Сатылганова мас абалды унаа башкарып баратып кармалды. Ырчы Гүлнур Сатылганова мас абалды унаа башкарып баратып кармалды. Бул тууралуу айрым басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга караганда, окуя 27 октябрда болгон. Патрулдук милициянын кызматкерлери коопсуз шаардын алкагында айып пул төлөбөй жүргөн Toyota Land Cruiser унаасын токтотушкан. Унааны ырчы Гүлнур Сатылганова башкарып бараткан. Ырчы наркологиялык диспансерде текшерилип, жыйынтыгында анын мас абалда экендиги аныкталган. Бул боюнча маалымат сурап патрулдук милиция кызматына кайрылганыбызда алар маалымат так экендигин, бирок окуя бир ай мурун болгонун билдиришти. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Жашоомду кантип өзгөртөм? Ырчы Айпери Кубик кызы белгилүү журналист Мыктыбек Арстанбек менен жашоо, өзгөрүү, үй-бүлө боюнча суроо жооп түз эфир уюштура турганын билдирди. Бул тууралуу Ырчы Айым өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Жашоомду кантип өзгөртөм? Жашооңузда көйгөй көппү? Үй-бүлөдө түшүнбөстүктөр барбы? Үй-бүлөңүз сиз каалагандай болбой жатабы? Кандай ата-энесиз? Деги эле жашооңуз жагабы? Өзгөрүүнү эмнеден баштайбыз? 30 октябрь саат 8-де менин түз эфиримде Мыктыбек Арстанбек агайдан суроо жооп эфири болот буйруса. Түз эфирди көрүп сурооңузга жооп алыңыз деп кайрылды көрмандарын Ырчы Айым. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Элмирбек Иманалиевдин жубайы ал учурдун талабына ылайык китеп чыгарам дечү. Анын айтканындай жасоого аракет кылдык. 28 октябрда кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевдин аманат аттуу урлар жыйынынан бет ачар азем өттү. Аземге мамлекеттик кызматкерлер, өнөр адамдары, акындын жакындары жана көрмандары катышты. Иш чарада Элмирбек Иманалиевдин жубайы Нурзат Айым төмөндөгүдөй ойлорун айтты. Элмирбек өтө чоң талант эле, аны элибиз дагы билет. Мындай таланттын артында чоң казына калат экен. Анан өзү дагы учурдун талабына ылайык кичинекей китеп чыгарам деп айтып калчу. Өзүнүн айтканындай жасаганга аракет кылдык. Китеп 1000 нуска менен чыкты. Ал эми экинчи китеби Элмирбектин эртең мененки баталарын камтыйт. Анын таңкы телефонду алып, жакындарына таңкы бата жөнөтүү менен башталчу. Бул баталарды биз элден чогулттук. Кыргызда бата сатылбайт эмеспи? Ошондуктан ал биринчи китепке белек катары кошулуп берилет. Бул дагы 1000 нускада жарык көрдү. Эми бул кишинин арбагы ыраазы болсун. Бул менен эле бүтүп калбайт. Бул кишинин казынасы көп. Азыркы чыккан китепте поэзиясы жана ыр-курак деген саптары киргизилди. Алдыда обонду урларын нотасын салып чыгаралы деген жакшы оюбуз бар, деди анын жубайы Нурзат Айым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Бакыт Карчыгаев, ырчы, Гүлбү эжем унутулуп калбасын деп анын ырларын ырдап чыгууну чечтим. Бир тууган, жүзүңдү күлүмсүрөткөн, балалыгыңды бирге өткөргөн, кээде өзүңдөн да сени жакшы билген адам. Бул жолу ырчы Гүлбү Орозкул кызынын бир тууган иниси Бакыт мырза менен маектештик. Ал эжесинин акыркы күндөрү, өз ара мамилеси, сүйүүсү тууралуу баяндап берди. Балалыгыбыз таятамдардын колунда өттү. Биз 3 бир тууганбыз. Гүлбү эжем анан агам, кичүүсү мен 39
9 жаштамын, үй бүлөлүмүн. 1 жылдан бери эжемдин ырларын ырдап элдин алдына чыгып жүрөм. Кичине бизден үчөөбүз тең ырдачубуз. Бирок эжем ырдап жүргөндүктөн биз башка кесипти тандап кеткенбиз. Эжебиз кайтыш болгондон кийин анын ырлары эл оозунда калсын, унутулбасын деп эжемдин ырларын ырдап жүрөм. Байкем Төрөкулдун аябай жакшы үнү бар. Аккордеонду да жакшы чертет, бирок тартынчаак. Мен болсо аккордеонду жаңы үйрөнүп жатам. Чет өлкөдө иштеп жүргөн келе турган оюм жок болчу. Бир күнү Гүлбү эжем телефон чалып, "Келчи, жакшы пландар бар, сенин үнүң бар, элдин алдына алып чыгайын. Талантың болгондон кийин эмнеге колдонбойсуң, кел" деп калды. Ошентип эжемдин өтүнүчү менен келген элем. Бирок Гүлбү эжем кайтыш болуп кетет деген ой такыр болгон эмес да. Эжемдин ырын элдик аспаптар менен алып чыксам деп ойлонуп турам. Өзүм Асанкалы Керимбаев ырларын жакшы көрөм. Көп учурда анын ырларын аткарам. Асанкалы ага 5-классында батасын берген эле. Жездем экөө Аксы жергесине гастролго келишкен. Ошондо эмне болуп билбейм, ал кишиге жабып калган экенмин. Мага батасын берген. Кийин ал киши кайтыш болуп кетти. Ошондо анын ырларын ырдап чыгам деп өзүмө сөз бергем. Эми ошол чыгармачылык чыйрыга түштүм. Эжем жүрөгүмдөгү бардык максатымды аткардым деген. Атабыз кайтыш болуп, биз тай тарабыбызда өстүк. Аксы районундагы Авлетин деген айылдан болобуз. Биздин талантыбызга ошол табияттын койнунда чоңойгонубуздун таасири тийсе керек. Жайлоодо таштардын арасына кирип алып эле ырдай берчүбүз. Жайлоодо Гүлбү эжем мени аябай карачу экен. Жыгылып кетеби деп эле акмактап турчумун деп айтып калчу. Талант апабыздан да өтсө керек. Анткени апам ооз комузду аябай жакшы чертет. 1-ноябрь эжемдин туулган күнү болчу. Бул күнү ар дайым белек алып апама келип, "Сиздин майрамыңыз" деп куттуктап кетчү. Эжем дайым күлүп жүрчү, шайыр, эч нерседен тартынбаган адам болчу. Кабагын чытып жашоого налыганын такыр көргөн жокмун. Күлкүсү да өзгөчө эле. Бир жолу ой басып калыптыр. Эмне болгонун сурасам, эл аябай бузулуп кетти. Бири-бирин жеп эле койгусу келип, социалдык тармактарда шыбап жатышат. Кадимкидей өзүмдү булганып калгандай сезем. Мүмкүн болсо социалдык тармактарга кирбей эле койчу деди. Эжемдин сөзү менен социалдык тармактарды эч колдонбойм. Каза болорго жакын Аксыда бир майрам болду. Борбордогу тойлордон баш тартып, ордуна ырчы Гүлзат Байзакова эжени жөнөтүп, ошол жака барган. Мага болсо аябай чарчап жүрөм. Сары Челекке барып, бир күн экөөбүз жакшы сүйлөшүп, тууганча сырдашып келеличи деди. Күчүү кызым Сезим мен болуп Сары Челекке барып, 1 айдан кийин ошол жерден клип тарта турган болдук. Өкүнгөнүм ошол күн кайталанбай калды. Көрсө бул акыркы жолку чогуу болгонубуз экен. Жүрөгүмдөгү нерсенин баарын аткардым. Бир гана нерсе калды. Сени ырчы катары элге тааныттам деп жүрөм. Ошол максатым калды деп мени кучактап, экөөбүз суунун үстүндө кетерде бара жатканыбызды көпөстөйм. Ошондон 1 айдан кийин каза болду. Жездем менен эжемди достору эле ажыраштырып койду. Элмирбек жездем менен Гүлбү эжем бири-бирине аябай жарашкан адамдар эле. Мурунку заман болсо экөөнүн сүйүүсү тууралуу дастандар жазылмак деп ойлойм. Алар ажырашпайт болчу. Муну достору эле кылды. Душманды алыстан издебеш керек экен. Экөө тең ишенчек болчу. Мен экөөнүн ажырашкан ошол досторунан эле көрөм. Жанында жүргөн адам катары айта алам. Экөө тунук махаббаттын далили эле. Эл кандай айтса айта берсин, бирок мен өзүм менен күбө болдум. Көзү өткөндөн кийин эле кейип мактап калабыз. Экөө ажырашкандан кийин деле жездем менен ага инидей мамиледе кала бердик. Жездемдин Гүлбү эжемдин акыркы сапарга узатып жатканда жанымда боз үйдө отуруп алып ыйлаганын көп эстейм. Чындыгында жакшы көрчү. Эмне дейбиз, артында кыздары калды. Ошолорду карап сүйүнүп калабыз. Айзуранын оң келбети апасына окшош болгону менен мүнөзү атасына окшош. Сезимдин өңү жездеме окшоп, мүнөзү апасына тартып калды. Апама жалгыз кызын жоготоор болду. Биз эркек болгондуктан эшикке чыгып кетип көп билинбейт экен. Апам оор болду. 1 жыл бою ооруканада жатты. Андан кийин байкем ооруду. Экөөнү карап жүрүп өзүм ооруп калдым. Оор жоготуу болду биз үчүн. Эми араң жакшы болуп баратса, жездем кайтыш болуп кетти. Апам биздин көңүлүбүз деп турмушка чыккан жок. Балдарын жалгыз чоңойткон үчүн араңарда сүйөй турган атаңар жок. Турмушуңарды эптеп кетишиңер керек деп тарбиялады. Ошон үчүн турмушка бышып чоңойдук. Эң аракетчилибиз эжем болчу. Бардык нерсеге жетишти. 2 кызына үй алды. Апам биз үчүн жашагандай, эжем да кыздары үчүн жашады. Өзү үчүн жашаган жок. Өзү да эрте кетерин сезгенби деп ойлоп кетем. Үйүнүн тоюн берем деп даярданып жаткан.
башка артисттердей болуп чет өлкөгө да чыккан жок. Болгон аракети эки кызынын кийинки турмушун түзө эле. Ошол үйдү бүтүп апамды алып Дубайга барып келем деп жаткан. Ишке ашпай калды. 1-ноябрь күнү чыгармачыл эскерүү кечесин өткөрсөк деп жатканбыз. Бирок пандемия болуп калды. Бирок эл тынч болсо ар бир жылы туулган күнүндө өткөрөм деген оюм бар. Гүлбе же Мырды көркөм окуучу. Бул талантын эл билбейт. Эстрада кээде комуз менен ырдачу эмес беле, бирок ооз комузду аябай жакшы кагар эле. Ушул эки талантына эл күбө болбой калды деп өкүнөм. Маалымат булагы Супер Чекит KG.